Өлкөдөгү энергетикалык тартыштыкты жабуу боюнча иштер активдүү жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев Токтогул суу сактагычы боюнча журналисттер үчүн уюштурулган пресс-турда билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Токтогул ГЭСинин иштеп чыгуу кубаттуулугу 500 мегаватты түзөт. Белгилүү болгондой, Токтогул суу сактагычында жалпы 4 агрегат бар. Бүгүнкү күнгө карата анын 2-сү оңдолуп жатат. Тактап айтканда, анын бири оңдоо баскычында болсо, экинчиси реконструкцияда. Кышка карата баардык оңдоо иштери бүтүп, биз толук кубаттуулукта иштей баштайбыз. Энергетикалык тартыштыкты ушундай жол менен жабууну көздөп жатабыз, деди ал. Мындан тышкары министр жакында шаарда жылуу суу бериле баштайт. Ага байланыштуу Борбордогу жылуулук электр борбору дагы 100 мегаватт электр энергиясын талап кылат деп кошумчалады. Учурда биз энергетика тармагындагы абалды анализдеп, алдын ала болжолдоп эсептеп жатабыз. Башкы милдет электр энергиясы менен туруктуу камсыздап, элге керек болгон учурда өчүрүүлөргө жол бербөө, деди ал.